Саламатсызбы, урматтуу көрүүчү. Биз мамлекеттик кызматта иштеп, же депутат болуп туруп, жеке ишкерлик менен алектенген чиновниктерди, эл өкүлдөрүн ачыктаганды улантабыз. Бүгүнкү чыгарылышта 2021 жылы эң көп киреше тапкан депутаттардын ичинен 6-орунду ээлеген 6-чакырылыштын эл өкүлү Конушбаев Тынчтыкбек Кадырбекович тууралуу айтып беребиз. Бизден алыстабаңыздар, кызыктын бар алдыда. Конушбаев Тынчтыкбек Кадырбекович 1961 жылдын 9-сентябрында Жайыл районунун Суусам районунда туулган. Жогорку билимдүү. Эмгек жолун Кооптор техник заводунан баштаган. Жогорку кеңештин 2 жолку депутаты болгон, Байтур корпорациясынын президенти. Тынчтык Конушбаев 2015 жылы 2 жолу жогорку кеңешке Кыргызстан саясий партиясынын тизмеси менен шайланып келген. Декларатор Политмер KG сайтынан алынган маалыматтарга ылайык, Конушбаев 2021 жылкы тапшырган декларациясына ылайык 1 жылда 54 миллион сом киреше тапкан. Чыгашаларын болсо көрсөткөн эмес. Ал эми След KG сайтынан алынган маалыматтарга ылайык, Тынчтыкбек Конушбаев депутат болуп турганда 5 жеке фирмага ээлик кылган. Айрымдарында болсо мүчө катары көрсөтүлгөн. Алар Байтур Билдинг ЖЧКсы, Байтур ЖЧКсы, Байтур мебель фирмасы, Европа эксклюзивдүү эмерек фурнитурасы компаниясы жана Пансионат Керемет ЖЧКсы. Жогоруда расмий маалыматтарды эске алуу менен 6-чакырылыштын бай депутаттарынын катарын толуктаган Тынчтыкбек Конушбаев жогорку кеңештин депутаты болуп турганда Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутатынын статусу жөнүндө мыйзамын одоно бузган. Анткени бул мыйзамдын 5-беренесинин 1-бөлүгүнө ылайык, жогорку кеңештин депутаты бир эле учурда башка мамлекеттик же муниципалдык кызматта тура албайт, ишкердик ишти жүзөгө ашыра албайт, коммерциялык уюмдун жетекчи органынын же байкоочу кеңешинин курамына кире албайт деп жазылып турат. Мындан тышкары, мурдагы эл өкүлүнүн 2015 жылдан 2021 жылга чейинки тапшырган декларацияларында да айырмачылыктар, суроо жараткан жагдайлар арбын. Маселен, Тынчтык Конушбаев 2015-2017 жылдар аралыгы коюндай окшош эле декларацияларды тапшырган. Анык кирешелерин көрсөткөн эмес. Ал эми 2018 жылы болсо 35 миллион сом кирешесин ачыктаган. Бирок Тынчтыкбек Конушбаев тажрыйбасы мол, карт бүрү ишкерлерден экенин эске алганда, анын тапшырган декларацияларына ишенүү кыйын. Андыктан Тынчтыкбек Конушбаев эл өкүлү болуп турганда мыйзамды одоно бузган жана анык кирешелерин көрсөткөн эмес.